Мен ушул Коңгурлоң айылында 7-8 жылдан бeri, 2012 жылдан бeri мурап болуп суу тармагында иштеп келатам. Пойлаларга сууларды жеткиребиз, элдер арпасын, буудайына суу беребиз. Кыскасы бизде жай кышы тынымсыз сугат. Кыштын күндөрү муз чагабыз, жайдын күндөрү суу кечебиз. Көбүнесе пойлаларды ат минип, ат менен кыдырабыз. Кыштын күндөрү суукка байланыштуу жөө эле кыдырып, жөө эле тейлейбиз сууларды. Кыштын күнү болсо эртең мененкисинен кыштын күнү жайыраак чыгабыз, бир 8-8:30 менен чыгабыз. Эң биринчи үйдөн чыгып эле күн батыш жакка жөнөйм, күн батыш жакка барып, ошол жактагы пойлаларды карайм да, андан үйдө карай чыгып келип, бысыерди карайм. Бир аз доздоп муз тогуп калган болсо, ал жерлерди чагабыз дагы. Анан кайра күн чыгыш тарапты карап, үйгө барган чакта уже саат 4-5 болуп келет. Кыштын күндөрү. Апрель, май, ушу июнь айларында суу тартыш болот, аябай эле. Ал сууну бөлүштүрүп элдерге жеткириш кыйын. Бир кулак суу болот, мындай бир аз бир кулак суу. Ошону 1 ай, 1,5-2 айдын ичинде тездетип элдерге болгула деп отуруп, элди жеңиш керек да. 1,5-2 айдын ичинде элди жаздын күнү жеңип кетпесең, уруш болот, талаш болот, келип сөккөндөр болот. Уруш талаш сууда негизи көп эле болот экен. Бирөөнө жагасың, бирөөнө жакпайсың. Бирөө жакшы көрөт, бирөө жаман көрөт. Көзүңчө башканы айтат, көзүң жокто башканы айтат. Көпчүлүк менен иштеш кыйын экен. Көнгөнсүп баратам, иштей берем мен пока азырынча, жашпыз да. Муз тоңуп, тоңбой бир убактар болот, ноябрь, декабрь айларында күндүз барып карасаң жакшынакай агып аткан болот. Эртең менен барсаң эле суу башка жака бузулуп кеткен болот да. Анан кайра жанагындай кылып муздарды чаккылап, анан кайра арка салганга туура келет. Бизде баягы күн сууктаган сайын суу арыктын ичине баягы астына чөптөп коебуз. Эми астына түшкөн чөктү кыйналабыз. 1 ай, 1,5 ай муз чаккан күндөр болот. Тынбай эртең менен жанагындай 9:00 келебиз. Кечки саат 4-5ге чейин чыгабыз. Сууга түшүп калган күндөрү кетебиз. Кээ бир күнү келип, анда-санда эле болот. Эми кээ бир күнү келип 10 мүнөт, 15 мүнөттө иштеп туруп сууга түшүп кеткен күндөр болот. Кетесиң үйгө, ал күнү келмей жок. Суу болуп өзүң чыйрып отурсаң, келген кайра көңүл чаппайт, келбейсиң өзүң. Ушул жерден баштап ылдый карай арыктарды чагып жүрүп отуруп жана пойлаларга жеткиребиз да. Ал биздин мураптардын суу кызматындагылардын милдети. Кыштын күнү күндө чагасың, күндө чакпасаң, бир күн келбей калсаң, суу пойлага жетпей калат. Анан кыйынчылык, кызыктуу күндөр көп эле. Жанагындай муздарды чагып, муздун үстүнөн басып баратканда муз сынып кетип, белге чейин сууга түшүп кеткен күндөр болот. Бир жолу эми жаңы мурап болгон жылы көп жакшы билбейм да кандай жери кылыштан. Белиме чейин, бир жерге чейин түшүп кеттим, көкөрөгүмө чейин. Анан чыгып алып, ошо суу бойдон үйгө чуркап жөнөдүм. Анан көрсө андай кылбаш керек экен. Сууга түшкөндөн кийин чечинип алып, кийимдин баарын сыгып кийип алса адам үшөбөйт экен. Анан кийинки жылдары аны билип алдым дагы, анан сыгынып алып, чечинип. Кыштын күнү чилдеде мындай муздун жегинде, моомдо тоңуп турган муздун жегинде анан сыгынып алып жөнөйсүң үйдү көздөй кийинип алып. Суунун эми ден соолукка эмеси бар экен. Мен акыркы күндөрү, жылдары уже сезип баштадым. Баягы кээде кечкисин колдун муундары, тизелер, комуктар чымырап, сайгыласып ооруйт. Иштеш керек. Элдин милдетин моюнга алгандан кийин иштеш керек. Колдон келишинче элге жакпасаң дагы, жаман көрүнсөң дагы, жакшы көргөнү бар, жаман көргөнү бар. Колдон келген аракетти кылалы эми, колдон келип турганда.